Эгерде сиздин жировой гепатозуңуз бар болсо, сизге эки гана нерсени сунуштамакчымын. Биринчиси боорго зыян алып келе турган 3 факторду жоёсуз. Экинчиси болсо анын калыбына келтире турган 3 факторду кошушуңуз керек. Ошондо 3 жылдын ичинде бооруңуз калыбына келет жана жировой гепатозунан толугу менен арыласыз. Ага чейин мисалы 1 ай же 2 ай аткарып токтотуп кое турган болсоңуз, эч кандай деле жыйынтыкка жете албайсыз. Андыктан эринбей дайыма аракет кылышыңыз керек болот. Демек, сизге ушул зыян алып келиши мүмкүн болгон 3 фактордун биринчиси бул албетте алкоголь, экинчиси куурулган тамактар. Куурулган тамактарды жебей коюңуз дегенден алысмын. Айдын 15 куурулган тамак менен өтсүн, 15 куурулбаган тамак. Бул деген сөз катары менен эмес. Мисалы бүгүн куурулган тамак жедиңизби, эртең куурулбаган тамак жеңиз. Үчүнчү зыян алып келе турган фактор албетте бул туз жана шекер. Аларды дагы колдогонду азайтышыбыз керек. Ошондо боорубузга өтө чоң жакшылык кылган болобуз. Ал эми боорго пайда алып келе турган 3 фактордун биринчиси бул албетте жашылчалар. Капустанын түрүн жесеңиз болот. Эң пайдалуу азык деле ушул. Ал эми экинчи сунуш болсо, ушул сыяктуу эле чөптөр, мисалы петрушка. Ар күнү тамакка кошуп жегени аракет кылыңыздар. Ал эми боорду калыбына келтире турган үчүнчү сунуш бул алма уксузу. 1 чай кашыктан күнүнө 2 жолу жарым стакан сууга кошуп ичип турсаңыздар болот. Ач карын, ток карын айырмасы деле жок. Эгерде ушул айтылган сунуштарды үзгүлтүксүз аткарып жүрө турган болсоңуздар, ар күнү эмес, мисалы бүгүн аткардыңыздар, эртең аткарбай эле коюңуздар. Дагы бир күн аткардыңыздар, дагы бир 2 күн аткарбай эле коюш керек. Бирок дайыма кайталанып тура турган болсо, аткаруу сиздердеги демилге сөзсүз түрдө бооруңуздар калыбына келет. Эскертип өтөйүн, эгерде сизде жировой гепатоз бар болуп, эч нерсе кылбай кое турган болсоңуздар, бул жылдар өткөндөн кийин, балким 5 жылдан кийин, балким 10 жылдан кийин гепатитке бара-бара циррозго да алып барып коюшу мүмкүн. Андыктан баары өзүңүздүн колуңузда экендигин унутпаңыз. Боор 90% кызматын аткарбай калганга чейин жабыркаганын сездирбеши мүмкүн. Андыктан кош көңүл болбоңуздар. Маалыматты өзүңүзгө сактабаңыз, жакын адамдарыңызга жөнөтүп коюңуз. Бооруңузга байланыштуу, деги эле ден соолугуңузга байланыштуу көйгөйлөрүңүз болсо, кеңеш алуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазсаңыздар болот.